Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда чек ара маселесин талкуулоо үчүн жергиликтүү жарандар чогулушту. Анын маалыматына караганда, ар айылдын жашоочулары жана акимчилик мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү аталган жерге чогулушкан. Өзбек тарап Кыргызстандын чек арасына кирип алган. Биздин жерге өзбектер тороп зымдар менен тосуп алышкан. Эл эртерээк жер маселесин чечилишин талап кылууда, дейт окурман. Yok, o ne senin bana kağıt Урматтуу достор, бул жерде азыр Аксы районундагы баягы чек ара боюнча талаш жерлер боюнча мына элдер келип чогулушуп атат азыр учурда. Бул жерде сыяс анча жакшы кармабайт. Бул жерде мына ар айылдан балдар келишип атат, элдер. Бул жакта Госрегистр, айыл өкмөт, акимчиликтен келип тигил жакта өздөрүнчө турушат. Бул жер Өзбекстан, Кыргызстан тарапка кирип кетти деген жер бул жер. Ал бул жерден башка жакка жылсак, элдин алдына келгиле, элдин алдына. Бул жакта кыйкырышат. Элдин алдына келип сүйлөшкүлө, биз да угайлы деген талаптар коюлат. Бул жерге өзбек тарап жазым тартуу иштерин жүргүзүп, анча жерге жеткизип койгон. Бул жакта чоңдор деп атат. Айыл башчы, айыл өкмөт, Госрегистрдан, акимияттан ал жакта өздөрүнчө сүйлөшүп атат. Эмнени сүйлөшүп атат, эч ким бул жака келе элек. Элдер бул жактан чакырып атат. Бул жака келгиле, биз дагы эмне жөнүндө сөз болуп аткан угайлы деп. Бул жерде айрыкча жаштар, айыл эли дагы келишип атат. Машиналарда. Азырчы. Аксы районунун Авлет майыл өкмөтүнө караштуу Дерес участка Өзбекстан менен чектешкен жер. Бул жакта жер саткандар Машиналар чыгып атканда сүйрөп кетип Бул Дерес айылында. Бул жер Дерес айылы.